Асманда ай таза, тунук болсо тилеген ой максатың ишке ашат. Эгерде айды кара булут каптап турса, ортодо бузуку адамдар көп. Эгерде түшүңдө ат минип жүрсөң, дөөлөттүү болуп, сый урматтын ээси болосуң. Ал эми ат жайдак болсо, аз жашооңдо да көп кемчилик болот. Атыңды кимдир бирөөлөр алып кетсе, анда жакын адамыңдан алыстайсың. Түшүңдө ачуулансаң, сени жакын арада оор сыноолор күтүп жатканы. Жакшы тааныштардан кол үзүп, көңүлүң калат. Ошондой эле мындай түш эскертүү. Душмандарың жамандык ойлоп жатышат. Оозуңду ачып жүрө берсең, жылаңач каласың. А эгер сен өзүңдү токтоо кармап, жакындарың ачууланып жаткан болсо, аларга элчи болосуң. Тарткан убайымдан, жүрөк эзип кыйнаган сар санаадан, түйшүктөн кутуласың. Буюрса иш оң жагына ооду деп түшүнө бер. Түшүңдө дененин ар кыл мүчөлөрү ооруса, күнөөлөрүң көп. Ар кандай жаман ой пикирлерди, ушак айың сөздү угасың. Автовокзалды алыстан түшүңдө көрсөң, көптөн бери эч жака чыкпай булугуп, жашооңду өзгөртүүнү эңсеп калганың. А эгерде автовокзалдан бейтааныш шаарга жөнөп жатканыңды көрсөң, жалгыздыктан чарчаганың, көңүлүң чериң жазганга жан шерик изде. Автовокзалдан дайыныңды таппай калсаң, курсагың ток, кайгың жок болгону менен жан дүйнөң бош. Акыл эмгегиңе көңүл буруп, билимге умтул. Эркек адам вокзалдан өз автобусун издесе, аял тууралуу көз карашы өзгөрүлөт. Автовокзалдан бейтааныш аялды тосуп алсаң, көптөн бери жүрөгүңдүн үчүн алган көйгөйлөр ачык айкын жашооңо тоскоолдук кылат да, аргасыздан акыркы бир чечимге токтолосуң. Жөнү жок бушайман боло бербей, тагдырыңа ишенимдүү кара.